Ataları bakay kalpak kiyişken, türlep görkün çıkarıp, uğuz eneleri tigişken, kılın gelip gündü aydı arıtıp, Kırgız elden akıl esin bayıtıp, manas giygen, jakıp giygen ak kalpak, yaşar parat, jıl ömrünü karıtıp, jaş jigitleri giyse ak kalpaktı, göz sayılıp ak kalpak karbalat, oşonduktan atayın gün belgiler, 5 Mart ak kalpaka arnalar. Kızlarмен kutluktab, sizlerden kutlukta sözüne Memлекеттік администрация başçısı Akim Olmoşov Ermekbay Alyanoviç ağayızı çakırıyorsak. Саламатсыздарбы, бүгүнкү майрамдык иш-чаранын катышуучулары, өзүңүздөр билесиздер, бул бүгүнкү күн айрыкча мааниси менен айырмаланган күн. Себеби эзелтеден кыргыз эли башына ак калпак кийип, ошону ыйыктыгын аздектеп жашап келген. Мына бүгүн биз белгилеп аткан майрам 2016 жылы 29 июнь күнү Жогорку Кеңеш тарабынан кабылданып, ал күн ак калпак жана булуттуу кийимдер күнү деп жарыяланган. Ошондон тартып кыргыз жергесинин бардык булуңгучтарында ак калпакты даңазалап, ак калпактын маани маңызын жаштарга түшүндүрүп келе жатабыз. Урматтуу туугандар, бирдей бычылган 4 талаадан турган ак кийизден жасалган ак калпак бул Ала тоосун айгенелейт. Демек, бул биздин мекенибиздин символу. Ал эми ошол ак калпактагы ар түрлүү бычуулар, ага кошумча тигилген сүрөттөрдүн бардыгы мааниси ушу кыргыз элинин байыртадан бери ушул ак калпакка негиз кылып кандайдыр бир балдарын же башка бир нерселерден көз тийбесин деген сүрөттөрдү айрыкча умайына колдосун деген умайына сүрөттөрүн чаптап келген. Ал эми эмне үчүн 4 талаадан түзүлүп атат? Байыртадан кыргыз көчмөн эли 4 деген санга өзгөчө маани берген. Себеби биздин аалам 4 тараптан турат. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген. Андан сырткары мезгилибиз дагы 4төн турат. Жаз, жай, күз, кыш болуп. Ошондуктан байыртадан эли ушу 4 деген цифрага өзгөчө маани берген. Ал эми ак калпакты кийүүдө дагы адам баласынын курагын, адам баласынын жашоодогу ордун аныктаган. Мына мисалы жаш жеткинчек мезгилинде балдарга айрыкча кыюусу жашыл жана көк калпактарды кийгизген. Бул жаш жеткинчек, эрежеге жете элек жаш өспүрүм деген түшүндүргөн. Ал эми кийин жигит толуп, колук тиздеп калган учурларда кызыл кыюусу менен калпак кийген. Анда кызыл кыюуну кийген эр жигит айылына келип калган болсо, жеңелер ошол жигитти баалап, анын өзүнүн кайын сиңдисине ылайыктуулугун
текшерип, алар тууралуу сөзгө тартып, анан ошол эгер кайын сиңдисине туура келген болсо, ошо кыз жигитти тааныштырган учурлар болгон. Бул эзертеден келет экен. Андан кийин мына эгерде кыз менен жигит үйлөнүп калган учурда куда тарап же болбосо күйөө баланы кыз тарап алып келип, кара кырлуу кыйуусу менен калпак кийгизген. Демек бул деген үй бүлө түздү, өзү үй бүлөнүн учогун түздү деген символдорду чагылдырган. Кудай сактасын, эми анча мынча келинден ажырап калган, кокустуктан ажырап калган мезгилде кара кыюусу менен кара кездемеден жасалган калпактарды кийген. Андан кийин барган сайына айыл башчылар турат, жетекчилер турат, айылына кызмат кылып, эрежеге жетип, элди баштайм деген адамдар болсо, анда ак калпак кийген. Анан эми өтө бийик даражага барып, же мамлекеттик башкарууда болуп, бай манап же болбосо бийлик башында боло турган болсо, алар шуштугуй уштуу ак калпак кийген, буну кийин барып бакай калпак деп аталат. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына бүгүн майрамды белгилеп жатып, бардык жаштарды мен айтат элем, биздин калпакты ыр сактайлы. Илгертеден ыр сактап келген. Эч убакта калпакты ылдый жерге таштаган эмес, өйдө көтөрүп койгон. Анан калпак менен баш кийимди тегеректип ойногон эмес. Ошондуктан бунун ыйыктыгын биз аздектейли, даңктайлы. Дагы бир жолу урматтуу майрам ээлери, райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атынан бүгүнкү ак калпак күнүңөр менен жана улуттук кийимдер күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ак калпагыңыздар дайыма башыңыздардан түшпөсүн. Кыргыз мамлекети түбөлүктүү болуп, кыргыз эли ушул ак калпагы менен сыймыктанып жүрөсүн. Рахмат көңүлүңүздө. Кийинки куттуктоо сөзүбүз Медетбеков Сабатбек аксакалга берилет. Тугандар, бүгүнкү ак калпак жана улуттук чын жүрөктөн куттуктаймын. Калпак күнүбүз биздин ата бабалардан эсептелет. Ушул ак калпагыбыз эч убакта башыбыздан түшпөсүн.